Саламатсыздарбы урматтуу энелер. Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата энелер сиздер үчүн китебинен тема 1, 2, 3 айдан 1 жашка чейинки балдарда төмөнкү өзгөчөлүктөр байкалат. Башын түз кармап, олтуруп, жүрмөлөп предметтерди биле баштайт. Үн чыгарып, наристенин тилинде чоңдор менен сүйлөшө баштайт. 1 жашка толгондо оюнчуктар менен ойноп, чоңдор менен байланышып, алгачкы кадамдарын шилтей баштайт. Бала өзүнөн өзү өспөйт. Ал тышкы чөйрө, ата эне, ага эжелеринин мамилеге чыгуусу менен өсүп калыптанат. Мектепке барганда сүйлөй албай кыйналган балдардын да көп себеби мына ушунда. Тарбия туура уюштурулса, 3 жашынан мүчө улап сүйлөп калат. Ушул мезгилде баланын мүнөзү негизги белгилери калыптана баштайт. Кыймыл аракетте, эрктүүлүккө, эмгекти сүйүүгө алгачкы багыт берүү да зарыл. Ата эненин сокур мээрими баланы жалкоолук, эркелик жана башка терс сапаттар ушул мезгилде пайда болот. Бул мезгилде ата эне бала менен жакын мамиледе болуп, таанып билүүсүн ар түрдүү формада үйрөтүү зарыл. Бул куракта ар бир бала личность болуп тарбиялана баштайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган Маматова Рахат, Өзгөн району, Салкын Камбаралиева балдар бакчасы.